Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, силер Бани Исраилден сөздөрүн тасдыктабагыла, жалганга чыгарбагыла. Бирок мынандай насаат сөздөр болсо айта берсеңер болот. Насаат сөздөр болсо айта берсе болот. Мен ушунча болуп калды, бир окуя айтып берейин. Мен казы болуп иштейт элем. Бир орус бала исламды кабыл алды эле. Аябай жакшы, машалла. Кийин апасы келип турчу эле. Апасы келип анан ошол бала исламды кабыл алгандан кийин кичине катыгыраак мамиле кыла баштаганда, апасы келип анан арызданып калды. Ушу апасына ушу Аллахым иман берсе экен дейбиз. Амин. Ушуга бир Кудай берген эне экен да. Аллаху акбар. Келип анан кийин бала баары бар экен, мен каршы эмесмин дейт балам исламды кабыл алганына. Просто баламдын мага кылган мамилесине жүрөгүм ренжийт да дейт. Бизде Библияда мындай бар дейт. Бир бала болгон экен, бир кызды сүйүп калыптыр да. Аябай сүйүп калыптыр. Аябай сүйүп калыптыр, анан тиги кыз болсо айтыптыр. Эгерде чындап эле сен мени алгың келсе, анда бир шартым бар дептир. Сен апаңдын жүрөгүн мага алып келип бер. Апаңды муздап, жүрөгүн алып келип бер. Мен сага тием дептир. Бул апасын өлтүрүп, жүрөгүн алып, сүйгөн кызына жүгүрүп баратып туруп, чалынып жыгылган экен. Жүрөк сүйлөптүр. Балам. Акырын тизең ооруп калбасын депчи. Ошол учурда мен өзүм деле кармай албай калдым да өзүмчү. Ал деле ыйла берди, мен деле ыйла бердим. Эне дегенде мындай Библия, Тауратта ушундай насааттар келет да. Бул насааттар эмеге коомчулук бизде жашообузга айтсак эчтеке эмес. Биз алардан халал харам боюнча маселени айтып аткан жерибиз жок. Түшүнүктүбү? Ушундайлар айтса болот да. Ушундайларды айтса болот. Ушуну айтып атат, кара. Эне ушунчалык боору кер болот экен. Даже балага ушундай деп айтып аткан депчи. Анан кийин мен ыйлап бир кыйла ал деле эме болду. Мен деле анан сураганда кута калса, бирок кийин бала алхамдулилла баланы чакырып, мен жолугуп, айтып, деп неме кылып, кыйла жакшы болуп кетти бала. Өзү деле жакшы болуп кетти. Кийин анан бул мен казы болуп иштейт элем анда. Бул 2011-жылкы окуя да. 10 жыл мурдагы окуя.